Сен таза болсоң, мен таза болсом, коом таза деген сөздү жүрөгүнө бекем туткан инсаныбыз бүгүнкү көрсөтүүбүздүн каарманы. Ушул күндөрдө арабызда өзүнүн үзүрлүү эмгеги менен жупуну жашоо кечирип, өзү басып өткөн чыйыр жолуна улам кылчайып карап, жанында жанаша баскан ага, эни, карындаш, кыздарына үлгүлүү эмгеги менен тоодой бел болуп жашап келет. Каныбек Муратович баягы бир адам иштеген жеринен көгөрөт дегенде ушу эмгекчил, бир айткан сөзүн баягы аткармайынча ушул уктабайт, турбайт, бир жерде бардык аткарат. Ошо неме кылып жүрүп, мына өзүңөр көрүп турасыңар, ремонтторду дагы мына азыркы кыйынчылыкта будан дагы больница начар эле, ушул кыйынчылыкта ушу больницаларды полный ремонт кылып, мына асфальттап, территориялардан бери карап, мына беседкалардан бери отделениеде баягы эшик рамдар эски бардыгы алмашылды азыр. Азыр бүгүнгү заманбап немелерге жетиштик да. Бул Каныбек Муратовичтин эмгеги менен эле. Каныбек Муратович өзүнүн балалыктан зиректиги менен мектеп жашынан аракетчил жана илимге болгон кызыгуусунда чоңойгонун анын өмүр таржымалы айтып тургандай. Мектепти биз Каныбек экөөбүз бир бүттүк. 4 жыл мен тайнем колунда чоңоюп, 5-класстан 10-классты бүткөнчө биз Каныбек экөөбүз бир класста окудук. Мен 1-чи партада отурчумун, Каныбек артымда где-то бир 3-чү партада отурчу. Каныбек серьезный бала болчу, мындай серьезный болуп. Ошондон 10-классты бүттүк. 10-классты бүтүп, мен Бишкекке кетип барып тапшырдым. Каныбек Жалал-Абадтан тапшырды. Кийин анан тапшырып, конкурс чыккандан кийин үйгө келип сураштырдык дейм ба, бир бүткөн балдар. Ким окууга кетти, ким калды деп. Десек ошондон Каныбек Мединскийге өттүр деп калды. Мединскийде бир аябай кыйын болчу. Булар түндө күндө окуйт. Анан баягы бир майрамдарда кезигип калабыз. Анан бир кээделе бир убакыт таап калса, киного чыгарып келип калчу достор менен. Анан киного барып эле кино бүткөндөн кийин кетебиз, сабак деп кетип калат. 70 жылы орто мектепти аяктагандан кийин анда ошол Кыргыз мамлекеттик медицина институтуна тапшырып, анда окуу өтүүдө аябай кыйын эле. Ошол бир мектептен же бир айылдан бир жогорку окуу жайына өткөн бир 4-5 бала болчу да. Бир чоң ошол бир совхоздон ошо 4-5 бала гана окуучу, бир жылда бүткөн балдардан. Ошо бүтүлү 70 жылы биринчи бүткөн жылы тапшырып, Кыргыз мамлекеттик медицина институтуна өтүп, аны 76 жылы аяктап. Ошондо мен Кара Суу райондор аралык база бар эле, межрайонный. Ошол базага барып товарбет болуп орноштум. Бир жыл иштегенден кийин анан Каныбектин ата-энеси барып, колумду сурашып, той болуп, үйлөндүк. Үйлөнгөндөн кийин Каныбек дагы бир жыл окуду. 43 жыл болду башкача жашап атканыбызга. 4 балабыз бар, 3 кыз, 1 уул. Бардык азыр ошол бала чакалуу болуп, өздөрүнүн турмушта жолун таап иштеп атышат. Ары жакта бул жактан баягы суроо жооп болуп калганда, идеал туткан адамыңыз ким десе, мен бир гана ушул кишини айта алам. Идеал туткан адам меники атам деп. Бул киши биз эми кичинебизден баягы акыл эсибизге кирип калып, балакатка жеткен убактан баштап мен атам ушул врач болуп, кесипти аркылап келгендиктен үйдө, турмушта, көчөдө жүргөндө ушул кишинин аркасынан көп жакшы сөздөрдү угуп, анан мен биринчи балалык кезимдеги мектепте кайсы кесипти тандайсың дегенде ушул атамдын кесибин, мен да врач болом деген кесипти 4-класстан бери айтып, сочинение жазып келип, ушул Кудай баягы жаштын тилегин берет деп, ушул тармакка келип, атамдын аркасынан врач кесибин аркалап келип атам. Медицина тармагында Гиппократтын антын алган биздин каарман ар убакта өзүнүн талыкпаган эмгеги жана изденүүсү менен адамдардын ден соолугуна кам көрүп бир топ жылдар үзүрлүү иштеп келген. Мисалы айта кетсек, 1976 жылы алгаш жогорку окуу жайды ийгиликтүү бүтүргөн соң Таш көмүр шаарынан эмгек жолун баштайт. 42 жыл болду ушул тармакта, ошо саламат сактоо тармагында иштеп келатам. Ошо Кара Суу аймактык ооруканасында 39 жыл иштедим. Анан ошо 16 жыл, бир 10 жылда
жөнөкөй дарыгер болуп иштедим. Андан кийин бир 5 жылдай профсоюздар кеңешинин төрагасы болуп иштедим, бир 5 жыл. Андан бери ошол бир 20 жалпы жөнүнөн ошол 39 жылдын ичинде bir 25 жылдан ашык ошо жетекчилик кызматтарда иштеп келдим да. Yani акыркы 16 жылда ошол аймактык Кара Суу райондук ошо оорукананын башкы дарыгери болуп иштедим. Мезгилдин өтүүсү ар бир инсандын жаштык кайратын уурдап, аны өзүнүн нугуна салып барат. Каныбек Муратович ушул өзү жашап иштеп өткөргөн мезгилдеги өмүрүндө элиме эмне кылдым деген суроого түйшөлүп жашаган инсан. Yani акыркы 16 жылда ошол аймактык Кара Суу райондук ошо оорукананын башкы дарыгери болуп иштедим. 2015-жылы февралга чейин. Адам, значит, кандай эмгек кылса дагы ошо эмгекти сүйүп, өмүрүн ошо эмгекке арнап, балдары менен, бир туугандары менен, эл журту менен ошо элге бир жакшылык кылып жашоо өмүр кечирсе, мен ойлойм, ошол бактылуулук, ошол бакыт, ошол байлык деп мен ушундай эсептейм да мен. Үй бүлөдө болсун, жумушта болсун, дайым бир сырдуу турмуш кечирүү менен балдарына жаштайынан чынчыл, эмгекчил болгула деген ураан көтөрүп жашап келгенин айтат. Адамдын өмүрү менен байланышкан кесип бул, буга майрам, буга дем алыш, буга күн түн деген болбойт экен. Ал адам баласы мен мынагында ооруйм, мен мына базар күнү экен мен оорубай турам, бүгүн майрам экен оорубай турам деп эткен качмалда ооруп калган болсо, биз ошол күнү түнү ошол ооруга жардам бергенге ушундай бир кесипке ээ болуп, ушундай турмушту кечирип келет экенбиз. Анан эми биздин кесиптердин ичинен эң бир эле кесип ант берген, ант ичкен кесип биздин кесип. Ал мен өмүрүмдүн аягына чейин күнү түнү болобу, кай жерде болом, мен ошо адамдын ооруп калган болсо адамдын өмүрүнө жардам бергенге мен ошол ант ичкем деп ушундай бир неме кылганбыз да. Бүгүнкү эмгек эртеңки күндүн жемиши. Каныбек Муратович өзү иштеген Кара Суу райондук ооруканада көп жылдык тажрыйбасынын негизинде райондон, областтан, саламаттыкты сактоо министрлигинин бир нече алкыш баракчаларына ээ болуп келген. Кала берсе саламаттыкты сактоо министрлиги тарабынан аткарган таза үлгүлүү эмгеги үчүн саламаттыкты сактоонун ардактуу кызматкери төш белгисине да жетишкен. Бардыгын ошол эмгекти баалап алдык да эми 2000-жылы ушул тармакта саламат сактоонун мыктардагери деген наамды өздөрү чакырып өздөрү берген. Башка бир президенттик деңгээлде ала алган жокпуз. 2015-жылы февралдан баштап ушул азыр Кара Суу райондук медициналык социалдык эксперттик комиссия деп коет. Ушу Кара Суу райондар аралык Кара Суу алай чоңоюрун телебиз. Ал комиссия негизинен ушул ооруп жакшы айыкпай ушул бизге кайрылгандардын ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү даражасын аныктайбыз. Мурда айтканча бир группа сөзүн айтканда ушу инвалидтерге чыгарабыз, ошо группага чыгарып ошол менен бектеп иштейбиз. Учурда Каныбек Муратович Кара Суу районундагы райондор аралык медицина социалдык медкомиссиясын жетектеп келүүдө. Чогуу иштеген жумушчу тобу урмат сый менен учур талабына муктаж болгон кеп кеңештерин сурашып, кезинде насаатчыга байма-бай жолугушуу уюштуруп турушат. Мекенде дени сак адам, дени сак коом деп айтылгандай, адамдардын ден соолугуна кам көргөн инсандар Каныбек Муратовичтей болсо деген ой түйүнүн коёр элек. Көп жылдардан бери өз кесибин аркалаган ардактуу Каныбек Муратович бүгүн 65 жаш Кутман куракты кечирип келет. Бул Кутман курагын утурлап уул кыздары, жакын саналаш курбу курдаштары өздөрүнүн каалоо тилектерин билдиришип, узак өмүрлүү болушун, өзү сүйгөн кесибинен дагы да байыр таап, эмгектене берерине тилектештигин билдиришет. Урматтуу Каныбек Муратович, бул биздин Кара Суу районго эмгеги сиңген чоң киши катарында эсептелинет. Ал эми жөнөкөй бул биздин жашообузда, турмушта атам болот. Ушул киши быйыл 2018-жылы Кудай буйрса 65 жаш куракка келип атат. Ушул 65 жаш курагы куттуу болсун, өмүрү узун болсун, ден соолугу чың болсун. Бул кишинин артында балдары чоңоюп келип атабыз. Ушул кишинин өткөргөн жолун жолдоп, бунун жубайы Ашыркан Маматовна менен кошо турмушту кошо кечирип келип атат. Мындан ары дагы өмүрлөр узун болуп, экөө тең бирге биздин маңдайыбызда чогуу дагы бир
баягы Кудайдын канча жаш берсе ошончо жашын биз менен чогуу өткөрүүгө Кудайым насип этсин. Урматтуу Каныбек Буратович, сиздин ушу Кутман 65 курагыңыз менен куттуктаймын. Сизге ден соолук каалаймын, үй бүлөдө тынчылык, бакыт таалай каалаймын. Мына сиз ушунча биз менен чогуу иштеп, аябай биздин оорукана үчүн аябай көп жумуштарды аткардыңыз. Мындан кийин дагы ишиңизге ийгилик, чоң бакыт таалайды каалаймын. Дайыма ушундай эмдүү болуп, кубаттуу болуп жүрө бериңиз. Көп жылдар бою эмгектен, калбады көңүл элдирдин. Кайышып чарчап турсаң да, калбаган көңүл эмгектен. Кантсе да шыпа тапкандар, Каныбек агай деп айтар. Кутман курак жашыңыз, карыдым деп айтпаңыз. Кокустан бирөө сураса, 18 жашты айтыңыз. Жарашкан биздин бөлө топ жылдыз, арасында кошкан ачан мен боломун шок жылдыз, арасында кошкан ачан мен боломун шок жылдыз. Айланайын апакимда ачуу сөзүңдө бакин, кагылайын атакимда каттуу сөзүңдө бакин, канат болуп кандан бүткөн калың журтуң бала экен, урмат болуп таңдан бүткөн улуу журтуң бала экен. Көл бетинде көлкүп турган атам аска деп коем, халды айтып бизди баккан апам бакча деп коем, орутосунда оргу аккан мөлтүр булак мен болом, орутосунда оргу аккан мөлтүр булак мен болом. Айланайын апакимда ачуу сөзүңдө бакин, кагылайын атакимда каттуу сөзүңдө бакин, канат болуп кандан бүткөн калың журтуң бала экен, урмат болуп таңдан бүткөн улуу журтуң бала экен. Саманчынын жолун улап санжырасы узарган, сапары жеткен биздин бүлө сан жылдыздан куралган, мен шок жылдыз